Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Кадырова Айнеза. 4 декабрь Манас эпосунун күнү. Жыл сайын 4 декабрда өлкөдө Манас эпосунун күнү белгиленет. 2015 жылдын 27 апрелиндеги Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 259 токтому менен 4 декабрь Манас эпосунун күнү деп жарыяланган. Манас эпосунун күнүн белгилөөнүн негизги максаты Манас эпосун сактоо жана анын кадыр-баркын көтөрүү, коргоо жана Манас таануучуларга, эпосту алып жүрүүчүлөр болгон манасчыларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү болуп саналат. Тарап кетиптир, атылган айлар өтүптүр, кадырга таштай түптүр, каттанып келсем түптүр, шыва болуп байлам, жүрдүнүн боюна, эми чындап бала бүттүр, таш курсагы койду, кадыр көзүн койду, кымызын катпай артына, кыймага жол тигир. Манас эпосунан Манастын төрөлүшүнөн үзүндү. 15 баладай көтөргөндө салмагы, берген экен Кудайым берекелүү баланы, көзү каткан бак дөөлөт көтөрүп алганы, куртканын зайыбы канышпек узатмага баланы, озуна эрчек салганы, өзөгүн үзө бир соруп жазда калганы, сандык толо бал деди, салган кошо бал деди, 2-3 карын май алып, эми оозуна сал деди, 3 карын май алганы, 3 кайтара салганы, 3 карынды майларын 3 атка койбой жалмады, алдына алып чыйырды, ол эмчегин салганы, абылкасы сүт чыкты, экинчиси суу чыкты, үчүнчүсү кан чыкты, чыдай албай ошондо байбичеден жан чыкты.